саламатсыздарбы? Нурес каналында жаңылыктар топтому акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү жаңылыктардан кыскача. Рыскелди Мумбеков эл Мухаммедкалый Абылгазиевке караганда Айсулуу Тыныбекованы, Кубатбек Бороновго караганда Жоломон Шаршембековду жакшы тааныйт. Акаев кечээ эле Атамбаевдин этегине намаз окугандар бүгүн эми Жээнбековдун этегине намаз окуп жүрөсүңөр. Идеалдуу эмессиңер, сыйыңарды билгиле. Икрамов депутаттарды эсине келтирди. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышып алыңыздар. Видеону аягына чейин көрүп, каналга катталып лайк басканды унутпаңыздар. Бүгүн 14 майда Жогорку кеңештин жыйынында спикер Дастамбек Жумабеков менен депутат Кенжебек Бокоев кайым айтышты. Бокоев парламентте кош стандарттуулук болуп жатат деп айтканда, Жумабеков парламент жакпаса эч кимди кармаган жокпуз деп жооп берген. Депутат Бокоев төраганы ылдый түшүүгө чакырды. Сизди же комитеттин төрагасына кызматтан кет деген сөз айткан жок элем. Өзүңүздөрдү кызматтан кетирүүчү элестетип албасаңыздар. Эл каалаганда парламенттен кетирет. Эл шайласа баарыбыз келебиз. Сиз алдыгы жерден жөн эле алып баруучусуз. Ылдый түшүп ордуңарга келсеңер, мага парламент жакпаса кетип кал деп үйрөтпөгүлө, өзүңөрдүн деңгээлиңерди карап алгыла, деди Бокоев. Спикер, бул сөздү сиздин дарегиңизге айткан жокмун. Мени ылдый түш дегенден этияттап сүйлөңүз. Жеке мен дарегиме сөз айткан болот экен да. Мен айтып калсам болбой калабы? Мен жерде эле басып жүрөм, деди. Депутат Жанар Акаев спикерди эл өкүлдөрүнөн кечирим суроого чакырды. Сиз сөзүңүз үчүн атын атабасаңыз дагы кечирим сурап коюшуңуз керек. Эч ким кармаган жок деген сөздүн маанисин лингвисттерге да текшертсеңиз болот. Бул жерде каалабасаң кетип кал деген сөздү айттыңыз. Мен сиз бир депутатка болушканыңызды угуп көргөн эмесмин. Качан болсо да өкмөттүн жактоочусу болуп алдыңыз. Өкмөт өкүлдөрү бизди какса да унчукпайбыз. Катасы толтура жазган бүтүндөй парламентти уят кылган кишилерди аппараттын башчысы кылып койдуңуз, деди Жанар Акаев. Төрага Дастан Жумабековдун эгер парламент жакпаса сиздерди эч ким кармабайт деген сөзү эл өкүлдөрү арасында кызуу талкууга жем таштады. Айрым депутаттар чыгып спикердин антип айтууга укугу жок экенин белгилеп, урмат сый менен мамиле кылууга чакырышты. Өз кезегинде Жумабеков парламентарийлер дагы ар кандай сын айта бербей, ага эмне кылууну жана кантип сүйлөөнү үйрөтпөшүн талап кылды. Төрага менен эл өкүлдөрү бир нече убакытка чейин жакташып отурушту. Акырында Тазабек Икрамов чыгып кесиптештерине эки жүздүү болбоого үндөдү. Ызычуу кылып жатасыңар. Бул жерде идеалдуу эч кимиңер жок. Баарыбыз бири-бирибизди билебиз. Камерага карап жакшы сүйлөйсүңөр. Ал эми кылган ишиңер такыр Кудай көргүз нерселер. Ушул жерде 200 адамдар отурасыңар. Семизиңер бар, кыйшыгыңар бар. Буларга эч кимибиз эч нерсе дей элекпиз. Ошондуктан өзүңөрдү кармасаңар. Же бирөөңөрдү семиз же кыйшыксыңар деп атабызбы? Ошондуктан сыйыңарды билгиле, жакшынакай болгула, деп сөзүн жыйынтыктады Икрамов. Ошондон кийин талаш тартышка чекит коюлуп, депутаттар күн тартибин кароого өтүштү. Бүгүн 14 майда Жогорку кеңеште шайлоо босогосунун 7%га түшүрүү тууралуу мыйзам долбоору каралып жаткан учурда айрым кызматташтарына кайрылып, кечээ Атамбаевдин этегине намаз окугандар бүгүн аны тепкилеп атасыңар деди. Мирлан Жээнчороевду 9%дык босого тууралуу мыйзам долбоорунун авторусуң деп айыптаганыңар туура эмес. Жалгыз ал сунуш кылып эле калганын каршы чыктыңар беле. Кечээ эле өткөнкү президенттин этегине намаз окуп жүргөндөр бүгүн эми Жээнбековдун этегине намаз окуп жүрөсүңөр. Түндүк түштүк альтернатива жолуна Атамбаевдин атын берели деп сунуш кылгандар азыр кайра аны тепкилеп атасыңар. Кырдаалга жараша позицияны өзгөртүп, кошоматчылыктан кошоматчылыкка күн көрүп жүргөндөр толтура. Алар арабызда, деди ал. Жогорку кеңеш бүгүн 14 майда шайлоо босогосун 9%дан 7%га түшүрүү боюнча мыйзам долбоорун карап жатат. Айрым депутаттар мыйзам долбоорун караган комитеттин дарегине сын пикир айтып, регламент бузулганын белгилешти. Ошондой эле талкуу учурунда кээ бир депутаттар Мирлан Жээнчороевду 2017 жылы шайлоо босогосун 9%га көтөрүү тууралуу мыйзам долбоорунун автору болгон деп айыпташкан. Кыргыз Республикасында 2020 жылкы бюджеттин өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорун барактап чыгып таң калдым, деп билдирди бүгүн 14 майда депутат Рыскелди Мумбеков Жогорку кеңештин жыйынында. Ал Жогорку кеңештин бюджети 80 миллионго 10%, башкы прокуратура 15 миллион 2,6%, Каржы министрлиги 21 миллион сомго 4,6%, өкмөт менен президенттин иш башкармалыгы 2,5 миллионго 0,4% кыскартылганын, маданият жана спорт тармагынын бюджети жарымдан кыскартылганын айтып, наразычылыгын билдирди. Эң кызыгы маданият, маалымат жана туризм министрлигинин бюджетинен 8 миллиард 400 миллиондун жарымын алып салыптырсыңар. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин бюджетинен тең жарымын алып салыпсыздар. Анда бизде Олимпиадага ким барат, көчмөндөр оюндарына ким даярданат? Азыркы күндө эл Мухаммедкалый Абылгазиевке караганда Айсулуу Тыныбекованы, Кубатбек Бороновго караганда Жоломон Шаршембековду жакшы тааныйт. Бул
бюджетти өзгөртө турган саясат эмес, бул бюджетти өзгөртө турган саясат да. Ушундай да кыскартуу болобу? Эл бюджетте 30 миллиард сом тартыштык боло турган болсо, жардамга 40 миллиард сом келе жатат деп, ашып калган 10 миллиардтын каяка саласыңар деп сурап жатат. Мен дагы ушул суроону бергим келет. Сырттан келген жардамдын суммасы бюджеттен түшкөн акчадан ашып түшүп жатпайбы? Анан эмне үчүн мындай кыскартууга баратасыңар? Деп депутат өкмөттүн өкүлүнө кайрылды. Кечээ мен өкмөт башчынын отчетун карап таң калдым. 2 жылда эч нерсе кылбаган өкмөт азыр бир нерсе кылабы? 2 жылда бюджет аткарылган жок. 3-чү жылда бюджет 30 миллиард сом кем баратат. Быйылкы жылы деле ушундай аракети менен жылдын этегинде элдин шоруна калат, деп кошумчалады депутат.